Агай сиздин баалаган, абдан сүйгөн акындарыңыздын бири деп Расул Гамзатов экендигин айтып жүрөсүз да. Анан ошол кишинин бир сонорун которгон экенсиз. Тар дүйнөдөн кең дүйнөгө барганда деп. Ошол жөнүндө анан сиздин негизи эле котормочулук жөндөмүңүз жөнүндө айтып берсеңиз да. Котормочулукту мен агам Аман Токтооловдон улам кызыгып калдым да, себеби ал Расул Гамзатовдун Менин Дагыстаным деген укмуш китебин которду да. Ошондо 24 жашта болчу. Азыркы котормолордун ичиндеги эң мыктысы десе дагы эч ким жаңылбай турган котормо болгон да. Баары мактайт. Анан ошону которуп кейстке басып баштаганда анан ойлодум да, котормо деген жакшы турбайбы? Элге сонун нерселерди алып берсе болот турбайбы деп. Анан менин колума бир Орде Дигебуадзе дегендин бир 4 жизни деген роман тип калды. Ушул жатаканада жүргөндө. Анан окусам укмуш экен да. Мен анан которуп баштадым аны. Жанагы үйтүк бөлмөдө күнү түнү отуруп алып которчумун. Ошол которуп жүргөн кезде бир 2-3 саат уктабасам жалаң ошого кетти да. Анан бүттүм аны которуп. Анан муну жалгыз кылбайын деп Снегирев деген бар экен, ошонун пингвиндер жөнүндө аңгемелери бар экен балдар үчүн. Анын 2 жупкадай китеби бар экен, аны котордум. Анан Жилинскайте деген прибалтикалык бир тамаша аңгеме жазган эме бар экен. Ошонун аңгемелерин которуп алып, анан баарын колтуктап алып, дагы ырлар бар ичинде. Басмага барбайынбы? Ошентип мен китеп чыгарайын деп келдим деп. Анан сен кактан келген эмессиң деди. Мен искусство институтунан келдим. Эмне болгон китеп дейт. Ушундай Дигебуадзенин ушундай көрсөтсөм. Сен жазуучулар союзунун мүчөсүңбү дейт. Жок. Китептериң чыкты беле дейт. Жок. Жазуучулар союзуна мүчө болмоюнча, анан 2 жазуучу рекомендация бермейинче, анан ал тизмеге кирип ЦКдан бекимейинче китебиң чыкпайт деди. Жөн эле бар болуп жүрөсүң деди. Анан мен сурадым, агер мен китебим чыкпаса, анан мен жазуучулар союзуна каяктан мүчө болом? Десе мүчө болушат. Кез журналга чыгып жүргөндө боюнча эле мүчө болушат дейт. Анан көтөрүп алып мен таарынчак жаным. Аны колтуктап келип, анан дал ушул жатакананын түбүндө анан өрттөп салгам. Ошол бир роман, 2 китеп дагы толгон токой котормолордун бар. Азыр аябай өкүнөм. Себеби азыр чыгарыш үчүн эмес, ошол кезде кандай ой жүгүртүп, кантип котордум экен. Ушул кызык мага. Андан кийин анан котормого кызыгып эле жүрдүм. Мен бир топторун котордум. Муну Казактын Махамбет Утемисов деген акыны болгон экен, абайдан мурда. Ошол Махамбеттен баштап азыркы Эшен уулу деген жаш баласына чейин. Анан казактардын бир кезде Калдай Акбан биздерди алып жүргөн Кайыкта, Акбантек сыяктуу популярдуу ырлары бүгүнкү күндөгү Роза Алгожон ырларына чейин бүт баарын текстин которуп, бир китеп кылып даярдап басмага бердик. Кош канат кайрыктары деп. Эми казактыкка тили окшош бизге. Кыйынчылыктары болгон менен булар жеңилирээк. Ал эми орусчадан болсо чыгыш жылдыздарын которуп көрдүм ошол студент кезде. Анан жакында Гамзатовдун бир ыры чыгып калды. Когда я окажусь на свете том деп. Анан ушуну окусам жакшы экен, анан котороюн деп биринчи сабын котора албай бир жум отурдум. Мен өлгөндө, мен тиги дүйнөгө барганда, мен чын дүйнөгө барганда дейм, мен о дүйнөгө барганда дейм, жарашпайт да такыр. Какой-то бир примитивный болуп туруп калды. Анан ушуну кантип жакшы бир сап табам деп, менен бир жумадан кийин өзүмдүн каза болгон кызыма жазган бир куплет ырым бар экен. Тар дүйнөнүн тар экенин билгендей, кең дүйнөгө кете берген Мунар кыз, кызым аты Мунара болчу. Бизге дайым сен жетишпей жүргөндөй, сага дайым биз жетишпей турарбыз деген бир ырым бар экен. Анан ошондогу тар дүйнөдөн кең дүйнөгө деген ой жагып калды дагы. Анан ошол Гамзаттыкын ушундай кылып котордум. Тар дүйнөдөн
кең дүйнөгө барганда, ата-энемди анда таап алганда, үйдө кандай деген суроо салганда, өмүрүндө калп айтпаган жандарга калп айта албай, жооп бере албай калганда, өкүнөрмүн дудук болбой калганга. Тар дүйнөдөн кең дүйнөгө барармын, согушта өлгөн агаларым табармын, өлкө кандай, мекен кандай, үй кандай, айласыздан калпты оозума алармын, кантип айтам жанын кыйып сакташкан зор мекени жок болду деп алардын. Тар дүйнөдөн кең дүйнөгө кеткенде, тагдырлашкан досторума жеткенде, кайда жакшы, бердеби же андабы суроолорун жаадырышып өткөндө, мен турармын карай албай көздөргө. Бу жалгандан чын дүйнөгө мен келем, ал үчүнчү дүйнө. Аны дайым дегдегем. Анда тынчтык Алла менен Христос жаным дескен суроолорду бербегенди. Ушундай бир соннору чыгыптыр, анан ошону которуп интернетке салып койгом. Аны сенден башка эч ким деле окуган жок окшойт. Анан котормо өзүнчө бир өнөр. Мен мындай түшүнөм да, ошол которуп аткан кишиң эгер кыргыз болсо, кандай кылып жазат эле? Ушул ойду деп, анан котором. Мисалы, Мактумкулуну котордум да, түркмөндөрдүн акыны 300 жылдык өтөт быйыл. Ошонун эми 300 жыл мурдагы поэзия. Анан аларда биздегидей баягы биздин төкмө акындар аллитерациялар урдайт эмеспи? Ж менен баштаса, Ж менен ушинтип анан аларда жок. Бирок мен ошол стилге салайын дедим. Ал өзү мурабба деген стил менен жазыптыр. Мурабба дегенди которгонго татаалда мындай. 4 саптан турган бир куплеттин биринчи 3 сабы уйкашат. Анан 4-нчү сабы уйкашпайт. 4-нчү сабы кийинки куплеттин 4-нчү сабы менен. Ал экөө андан кийинки куплеттердин 4-нчү сабы менен уйкашып жүрүп отуруш керек. Бир уйкаш менен бүтүш керек 4-нчү саптын баары. Ушул татаалда. А калган 3 саптар бүт уйкашыш керек. Анан мен Мактумкулу кыргыз болсом эмне деп жазат эле ушуну деп анан мисалы жанды кыйнап жашап өткөн заманың жарк дей түшкөн жакшы түшкө тең эмес дегендей кылып котордум да. Анан ошо биздин кыргыздарга аябай жагып атат. Себеби кыргыз жазгандай болуп атат да. А тигиники боюнча которсом мүдүрүлүп чалынган сөздөр туруп калган турат да. Анан бизде кыргызда кандай шар кеткен төкмө акындыкындай болгон саптар жагат да. Жол болсо дагы ат керек дегенди да котордум эле ошол абдан кыргызча кылып которгом. Анан анын тандалган ырларын которуп бүтүп китеп кылып чыгардым. Анан Ашкабадка барганда дагы бир кичекей китебин бере салды эле, аны да которуп, аны да чыгардым басмадан. Анан анын ат керек деген бир эмеси бар экен. Ыры. Азаматка дейт, алып учкан ат керек, жакшы көргөн досуңа жакшы махабат керек деп жазыптыр да. Анан мен ага обон чыгардым. Обонду токтоттум эле. Бирок ушул Мактумкул үчүн жазыш керек болуунан чыгардым дагы. Шаардын оркестринин 3 солисти ырдап жазып, фонограммасын даярдап коюп койдук. Жакында Түркмөнстанда эмеси болсо, ошол 3 баланы алып барып ырдатабыз деп турабыз. Анан ойлоп атам, Мактумкулдун мага тиешеси жок, бирок Мактумкулуга билбейм, менчелик бирөө бирдеме жасадыбы, жасаган жокпу башка өлкөлөрдөн. Бирөөлөр ырларын которуп коюшу мүмкүн. Мен болсо өзүнүн баласындай болуп баарын эле жасай бердим айтор. Азыр эми муну сентябрдын аягында конференциясын өткөзүп коелу деп атабыз, илимий конференциясын. Ошо менен анын милдетинен кутулабыз бирото. Азыр эми өкмөттө өткөндө сөз болгондон кийин ушул китептердин тиражын көбөйтүш керек дешиптир. Эми мен өзүмдүн каражатыма ченеп чыгардым да учурунда.
Анан көбөйтсөңөр көбөйткүлө деп ошонун акчасын карап ачкан. Котормодо кээде бир өзүң оюңдагыдай жакшы кеткен котормолор болот. Кээде кыйналасың аябай. Мына Петефи деген мажарлардын акын бир ырын мен жакшы котордум да, экинчисинде аябай чайналдым да, жакшы котора албай койдум. Котора албай, жакшы болбой калган нерсени жакшы болбой калды деп айтыш керек да. Котордум албетте, бирок мен оюмдагыдай эмес да. Менин оюмда ошол акын кыргыз болсо кандай куюлтуп жазат эле деген нерсе турат да. Анан Нефсави деген Тунистин бир акыны бар экен, ошонун бир ыры бар экен, мен темасы жок. Ага мен Дилижан деп ат коюп туруп анан которгом. Ошол котормом өзүм аябай жакшы эле. Между прочим, жакшы которулган деп ойлойм. Анын баягы жаны жок, Жаныбек Жанызак чуркап келип, ким которгон дейт. Анан мен которгон десем, ушу мага бербейсизби? Мен аны тиги кара сөзүндө которуп аттым эле дейт. Кара сөзүндө котордум, мен мына гезитке берип атам булардын баарын. Анан бул гезитке чыгып кеткен, менин котормом чыгып кетсе, анан кантип кайра сага берем аны. Элдин баары окуду да муну десем. Таң көрай, мен муну ушинтип котора албай койдум эле дейт бирде. Кээде ошентип бир жакшы кеткен учур болот. Ричард Кори деген бир ыры бар экен, Арлингтон деген бир американ немесин акын. Анын да эки куплет бирок жакшы да. Ушул сыяктуулар менен алектенип жүрдүм. Анан Раминдранат Тагорду котордум да. Ошонун ичинде бир жакшы ойлор жүрөт да. Аны уйкаш кылам деп деле кыйналбаш керек. Тамчы үчүн дейт. Көктөгү күн анын ичиндегиле бир чекит дейт. Карачы кандай ойду берген. Анан бир кызыгы Рабиндранаттын бир ыры бар экен. Мен өзүм мен бул дүйнөдөн өткөндө дейт. Мен өзүмдү жаш чырпыкка керездейм дейт. Мен ошентип котордум, керездейм деп. Ал жаз келгенде бүчүр ачып бүрдөйт дагы дейт. Ошол чырпык мени эстейт дейт. Бирок ошол кезде мен гана жок болом дейт да. Анан бул каяктан окудум эле мындай деп отурсам, Сүйүнбай Эрелиевде бар экен. 100 жылы мындан кийин да деген. Сен жатка билет болушуң керек. Бир аз билем, мына адашып калам да. Ошондо айтып атпайбы? Ушулдар ушундай, баары эле ушундай турат, биз гана жок болобуз. Бир гана. Рабиндранатта да бар экен ушул ой. Сүйүүлөр болот ушундай, ушинтип жерге күн чыгып ушинтип батат ушулай эле. Бирок Сүкөң жакшы жазган. Сүйүнбай Эралиевдики мыкты да. Тигиники кыска эле, бирок чырпыкка, мына жаш чырпыкка өзүмдү керестеп кетем дейт, мени эстеп турат дейт. Анан карасаң Мукагалым Акатаев жазып атат. Жаш кайынга. Кел экөөбүз өмүр сүрөлүк алмашып деп. Алмашып өмүр сүрөлүк деп атат. Себеби сен жаз келген сайын миңдеген жүрөгүң бар экен дейт. Кайра жашарасың, кайра тирилесиң. Менде бир эле жүрөк, ал кетсе өлдүм дейт. Ошон үчүн кел экөөбүз орун алмашып. Анан ошо Мукагалдын бир куплетинде дагы мындай ой бар экен да. Мен сенин кейпиңди кийейин дагы Токойго барайын дейт. Анан ушул мунагу дүйнөнү бир ушу кайың сыяктуу бир карап көрөйүнчү деген ой бар экен да. Аны ошону мен которуп анан тиги Улукбекке көрсөтсөм, Улукбек аябай жакты. Тонуңду кийип алайын, Токойдон ордум табайын, кайырсыз могул дүйнөгө кайың көз менен карайын деп которгом. Аны Улукбек аябай жагып атпайбы? Мукаң өзүндө мындай эмес деп. Айттым, ой ушу да. Бирок аны биздин тилде Мукаң кыргыз болсо ушинтип жазмак деп. Абайды котордук. Абайдын ырларынан баягы ар ким эмес бир нече ырын котордук да. Ошол боюнча Түрксойдун алтын медалын алдым мен, котормочу катары. Андан кийин Жамбылды которчушту, анын да бир юбилейи болгон экен. Жамбыл эми биздин кыргыз акындарына салыштырганда бир орто эле акын да. Анан аны көтөрүш керек болду үйдө. Мен Мактумкулдун деле бир топ эмелерин көтөрдүм өйдөрөөк.
Эми ал кездеги турмуш ошондой болсо керек да. Анан жамбыл үчүн эл аралык түрк академиясы бар Астанада. Ошонун күмүш медалын алдым. Анан өткөндө Өзбекстанда бир мындай идея айттым мен Жазуучулар союзунда. Мындай кылбайлыбы дедим. Силер бир популярдуу 10 ырыңарды бергиле. Биз сөзүн которолук. Кыргыз шырдайлык. Биз популярдуу 10 ырды берелик, силер өзбекче которгула дагы, өзбекче дагыла. Достук деген ушундан башталыш керек. Анан агай Осмонкул Бөлөбалаевдин айтканы бар эмеспи? Биз үчөөбүз кетсек кайра келбейбиз деп. Атай, Шаршен, мен депчи. Ооба. Азыр сиз ушу сиздин замандаштарыңыздан, азыркы замандан кимдерди мындай санай аласыз? Кетсе кайра келбейт турган. Мына Ырысбай кайра келбей турган киши. Өнөр адамын мындай бир сактап жүргөн периштелери болот экен. Ангел-хранитель деп коет го орустар. Ошонусу болот экен. Анан жолдуу, жолсузу болот экен. Мисалы эми Ырысбай кайсы эл артисинен кем эле. Бирок жолу катуу экен да бул кишинин. Ала албай кетти. Эл артиси болуп албаганын баарын алгандар эртең эле унутулуп калышы мүмкүн. Алардын тагдыры ошондой болуп калышы мүмкүн. Бул айтыш кыйын. Мына өлбөй, өчпөй турган ырлардын Атайдын феномени вообще кайталанбайт да. Мына 5 ыр чыгарды бул болгону. 5 ыры тең ырдалып атат. Азыр 100 жыл болду. Бул жалпы чыгармачылыгы орусча айтканда востребованный бир эле Атай. Калгандары 200 ыр чыгардык, 700 ыр чыгардык деп жүрбөйбү? Алардын 7 ырдалбай атат азыр. А мунун бүт 5 ыры тең ырдалып атат дагы, чыгарган күүлөрдүн баары ойнолуп атат. Атай эч кимди кыйнаган жок келип. Мен күүмдү чертип койгула деп. Жазып койду, жаратып койду да кетип калды. Мына өлбөй, өчпөй жүрүп атат. Ошон үчүн Осмонкул айтып атат да. Атай келбейт деп. Биздин заманда кеткендерден ошол Ырысбай келбейт. Азырчы. Азыр билбейм, азыр менин андай олуялыгым жок. Бирок ошо Ырысбайга көзүм жетет да. Анткени мунун ырларын өлбөй турган ырлары көп. Аябай. Калгандарыбыздан бирден, экиден ырдалып эле жүрбөйбү? Ырысбайдын 20га жакын ырлары такай ырдалып атат. Ал өзү кыйнаган жок эч кимди. Баласы да ырдап атат, кызы да ырдап атат, аккордеончусу да тартып атат. Арбага күчтүү киши да бул. Анын бир иш чарасын өткөзөм десең, өзүнөн өзү эле болуп кетет. Калыбек Тагаевдин иш чарасын өткөзөм десең, азап да. Мунун 50 жылдыгын өткөзө албай койгонбуз учурунда. Ырысбайдыкы дүңгүрөгөн бойдон өткөн ошто. Калыбектикин өткөзө албай койгонбуз. Обул администрациясы да, обкому дагы колдобой койгон, иши кылып ушундай айтыр. Дос күттүңүзбү? Ол жашоодо дос деген досторум бар менин. Жакын. Апам айтчу эле, дос деп айтпай жүр. Дос деп айтсаң анда жаныңды беришиң керек деп. Айтчу да. Анан мен бир нерсе айтып берейин. Жанагы Диге Буадзенин 4 жизни деген роман эмне котордум мен? Ичиндеги бир окуя үчүн котордум. Мындай экен. Могу граждандык согуштун учурунда Грузияда эки дос, кичекейинен чоңойгон эки дос бар экен, абдан ишенимдүү. Анан бирөөсү райондук борборго барып келиш керек болуп калат. Анын аялы түнүндө чукуранын койгонун издей берет экен да күйөөсү. Анан ошо жанында ятса уктап калат экен. Анан ошол дос айтат тиги досуна: сен мен аялым жанына жатып тур. Мен районго барып келе коеюн. Райболборго. Анан бул чукураны койгонот. Ошондо акырын түртүп койсоң, кайра уктай берет дейт. Анан болуптур деп жатат. Бир кезде тигил ойгонуп бери оодарыла турган болгондо анан тип төшүнөн түртүп коет. Сол кол менен. Ал нары оодарылып кайра уктап калат. Анан тиги досу келет, келгенден экөө чыгып алып, анан атка минип алып кетип баратканда, бул канжарын алып чыгат да ээрдин кашына сөмөйүн коюп туруп ыргыта чабат. Тигил чочуп кетет, эмне болду деп. Анан айтат, түндө сенин аялың чукураны ойгонгондо ушул
сөмейім менен түртүп койдум эле. Бул макро болуп калды. Экөөсүнүн ортобузда мындай арам нерсе жүрбөш керек деп туруп ыргыта чыгып атпайбы? Мына достор. Ошонусу үчүн которгом мен романды. Эми бизде андай окуялар жок, бирок менин абдан жакын досторум бар. Мына мен жашына улуулата айтайын, мына Зайнидин Иманалиев деген Кочкордогу оончу досум бар. Ал чоң даража кармап, тигинтип минтип пайдасы тиет деген киши эмес. Ал өзүнүн жан дүйнөсү менен жакынбыз экөөбүз. Мен тетип Чолпон атада иштеп жүргөндөн баштап жакынбыз да, ошондон бери доспуз. Мен ошо жаш кезимен күткөн досторум бирөө Курманбек Осмонов. Ал жогорку сотто да вице-премьерде болуп жүрдү, төрага болуп жүрдү, бирок былк этпейт да, бир калыптагы киши. Кызматы бар болсо да, жок болсо да бир калыптагы киши. Анан Разак Сайдылханов деген досум бар. Ал экөөбүз жаш кезибизде табышканбыз. Анан ал үйлөнгөндө мен өмүрүмдө бир жолу тойдурдагам, ошол досумдун тоюндурдагам. Башка тойго барчу эмесмин. Мына ошол баарыбыз ушул күнгө чейин жакшы мамиледе жүрөбүз. Бирдеме болгондо чурулдап, мен жүрөгүмөн острый инфаркт алганда ошол Курманбек акбарлар чуркап жүрдү. Ошолор жанагы мобильный кардиогруппаны түзүп, ошо менен тиги 6-чы поликлиникадан бияка алып келишти. Бизде бир келесоо система бар экен да. Күнүгө бир поликлиниканы дежурный кылып коет экен дагы. Тез жардам барса, оорулууну алып алып ошол поликлиникага коюп таштайт экен. Ал тиешеси барбы аяка, жокпу? Мен инфаркт менен барып туруп 6-чы эмеде жатып калбадымбы, больницада. Же алар эчтеке кыла албайт. Же бербейт кайра. Бул дейт, любой минутта өлүп калышы мүмкүн деп, мени бербей атат, алып кетели десе. Анан жана Курманбек Осмонов деген досум депутат болчу анда. Ал атайын бир кардиогруппа машинени даярдап, ичи бүт оборудованиясы менен. Анан ошону менен келип, тиги саламат сактоо министрлигинен бери звонок эттирип атып, анан араң алып чыгышпады бу жерде мени. Алып чыгып кардио институтка алып келди. Мен жолдо баратканда эле айттым, мени кардиологияга алып баргыла, мен ошол жерде учетто турам. Жок, дежурный тиякта. Келер менен операция кылышты. Анан мен досторум бар эле, мен кызым каза болгондо ошол досторум жанымда таң атканча жүрүштү. Анан достор деген жамандыкта да, жакшылыкта да достор. Досторду материалдык муктаждыкка байлабаш керек. Биздин мамилебиз руханий мамиле. Ошон үчүн биз жүрүп атабыз го деп ойлойм да. Себеби биздин ортобузда талаш тартыш жок, эчтеке жок. Бири-бирине сын такмай деген жок. Көңүлүбүз жакын болгон ошол. Кээде ойлойсуң, бизден кийинки муун мындай бир көркөм табиити жок муун болуп кетип атабыз. Европаны карабайсыңарбы? Мына бизден алдыда кетип бараткан Европаны карагыла. Эмнеге жетти? Массалык маданиятты абдан күчөтүп алган Европа өзүнүн салттуу маданиятын жоготту. Ошон үчүн ЮНЕСКО 97-жылы эле коңгуроо каккан. Салттуу маданиятты ордуна коюш керек ар бир эл. Ар бир элдин салттуу маданияты болуш керек деп. Болуш керек деди, бирок каяктан табат булар? Булар талкалап алган уже. Ошондон айрылып калганы үчүн азыр бир да композитор, бир дагы Гёте, Шекспир, Гейнелер жок. Бетховен, Моцарттар жок. Мына Европа отуруп берди. Европанын эле тагдырын карап туруп, биз жыйынтык чыгарышыбыз керек деп, биз ошого баратабыз да. Бизде да ошол эле жол менен алып баратат. Бирок биз азыр эртерээк жыйынтык чыгарышыбыз керек да, баары жоголуп кете элек да. Агай, сиз Токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын комиссиясынын төрагасысыз азыр. Анан бизде Улукбек Омакеев деген акын агабыз бар. Ошол дайыма жазып да жүрөт, айтып да жүрөт. Агай ушул төрагалыкка келгенде комиссиянын айлык акысын жоюп таштап туруп, сыйлык алган адамдын акысын 1 миллионго көтөргөн экен. Бул деген чыгармачыл адамдын адилеттиги деп. Ошол кандай болду эле? Мени ал кезде комитет болчу.
комиссия өзүнчө, анан комитет бар экен. Ушул токтогул сыйлыгын ыйгаруу боюнча өзүнчө комитет. Комитет ачып берип коюшкан экен, болгону 3 кишиден турат экен. Анан бул комитет эмне иш кылат десем, 3 жылда бир жолу берилет сыйлык. Ошол сыйлык берилердин алдында чогулат дейт булар. А калган 2 жыл, 3 жыл, 2,5 жыл эмне иш кылат десем, отурушат. Жөн эле айлык ала береби десем, жөн эле айлык ала берет дейт. Анан мен түшүндүм, кимдир бирөөлөр үчүн ачып берген экен да. Айлык алып отурсун деп. Анан ал жоюлду. Анан токтогул сыйлыгын карасак 100 000 сом экен. 100 000 сом. Болот Шерниязов уюштурган Байдылда Сарногоев атындагы жеке менчик сыйлык 200 000 сом. Биздин мамлекеттик сыйлыгыбыз 100 000 сом да. Башка өлкөлөрдүкүнө салыштырып көрсөң, бул 100 000 сом деген $1000 да. $1000 тегереги. Бул уят да. Анан канчага көтөрөбүз? 250 000 сомдон ашырбайбыз деп финансисттер чырылдап атат. Анан мен бир күн айттым. Силердин мына финанс министрлигине келип аткан адал акчаңарга тиешпейбиз дедим. Жөн эле койгула. Сен тетиякта кусуп ачпайбы дедим. Ошо кусуп аткан арам акчалардын кусундудан эле берип коелачы бизге. Десем мамлекеттик катчы болду, сөз бүттү деди. Ошо менен анан $1 000 000 сомго чыгып кеттик. Жакшы болду да, $1 000 000 сом деген жакшы да. Бир $10-11 000 болобу? Алган киши дагы кичине бирдеме алгандай болсун да. Ал 100 000 сом менен жууй албайсың да, бүгүн тууган уругуң баарын чогултуп. Өзүң карыз болосуң кайра. Бул материалдык жагы да. Анан моралдык жагы дагы мен чакырганда айтышты. Ошол комиссия кийинки жылдарда кандай иштеп жүргөнүн, эмне кылып жүргөнүн баарын айтышты да. Ушунун баарын жөнгө салыш керек. Бир жакшы жолго салыш керек. Ошондон кийин кете берсем болобу дедим. Себеби бул бир жолу отурат экенсиң, бир 7-8 киши көрсөтүлөт экен, анын бирөкөө алат экен да, калган сен менен душман болот экен. Мага ошон керекпиз десем, ушуну бир жолго салып койсоңор деген. Анан жолго салып бүткөндөн кийин мен айттым, мен ушун үчүн эле келдим эле. Мен бирөөлөргө сыйлык тапшырып отурайын деп келген эмесмин. Ушун мени жөн койсоңор десем, жок, отуруп туруңуз. Бул бирөөтө бир системага түшкөнчө деп отурабыз. Анан мен келгенден кийин кызыгып, мурдатан берки 60-65 жылдарда башталган да бул. Ошондон берки протоколдордун баарын карап чыктым да. Кандай талкуу болгон, кимдерди эмне деп талкуулаган. Анан баарынан кызыгы Рыспай Абдыкадыров көрсөтүлгөн токтогул сыйлыгына. Калыбек Тагаев 2-3 жолу көрсөтүлгөн. Сардарбек Жумалиев 2 жолу көрсөтүлгөн. Аксубай Атабаев 2 жолу көрсөтүлгөн. Бир да протоколдо жок. Мына азыр протоколдор турат. Архивге өткөздүк биз. Көрүшсүн, окушсун. Анан баарына эмне деген? Эмне болду десе, добуш бергенде добуш жетпей калды деп жооп берип коюшкан. Добуш берген жөнүндө, талкуу жөнүндө эчтеке жок. Жөн эле документ таштап коюшкан, караган эмес. Мындай мамиле болбойт да. Бул эмне деген кишилер? Рыспай Абдыкадыров, Аксубай Атабаев, Калыбек Тагаев деген. Ошонун ырларын ырдагандар алды го. Токтогул сыйлыгын. Анан мен көрсөтүлгөн 14-жылы карасам, мен деле документим келген жөнүндө сөз жок. Мындай алганда мен көрсөтүлбөп турмун деле. Себеби булардын архивин карасаң андай эчтеке жок. Атыга Акылбек Абдыкалыков деген ошондо төрага болчу, эмне болду десем, добуш бергенде добуш жетпей калды сага дейт. Мен көрдүм да протоколду. Добуш да берилген эмес, талкуу да болгон эмес, караган эмес эч ким. Мен концерттик программамды даярдап, өзүм Түркияга жүрөгүм боюнча кеткенмин. Булар келип көргөн программаны. Көргөндөн кийин талкуула да. Бул ырымында экен, тигинде экен деп талкуула, жаз.
ырлар жарабайт деп жаз, кол койгула. Жок, эчтеке жок. Протокол жок. Жөн эле Бексултан Жакиев аксакал эми көз өтүп кетти, жер жамандап барбасын. Өзү кандай кааласа эле ошондой калчай берипти да баарын. Анан Балбай Алагушев деген аксакалыбыз өтүп кетпедиби? Маркум. Ошол бир күн айтат, ада бир китебин көрсөтсө, ошол жактан бирөөсү айтыптыр, акчаңды калтыра турган болсоң беребиз, акчаңды калтырбасаң бербейбиз деп айтты деп Балбай Алагушев мага айтты. Анан мен айттым, ошондой да болот бекен десем, ошондой экен, негизи ошондой кылып берип жүрүштүр деди. А сиз эмне дедиңиз десем, мен эчтеке бербейм силерге деп айттым, ошо менен мени карабай коюшту дейт. Анан аны мен тиги 14-жылы булар бербей койгондон кийин айтып атпайбы? Эгер ошого чейин айтсам, мен балекетиңди алайын, силер аман эсен болгула, мен эчтеке көрсөтпөйм деп алып кетмекмин. Аны бар бүткөндөн кийин анан Балбай айтып атпайбы? Сен эгер акчаңды калтырсаң бермек сага. Ой, ошондой кантип болсун, эми аны колунан кармабаган эч кимди алдебейт, бирок ал киши айтып атат, мына мен Кудай алдында айтам. Мага ошентип эле айтышкан дейт. Анан кийин мени чакырганда ошону айтышты. Президенттин администрациясынан ушундай болуп кеттир. Угуп атабыз баарын. Ошол эле комиссиянын ичинен кишилер айтып атат. Анан ушунун баарын жолго салыш керек деп. Эми азыр Кудайга шүгүр, азыр антип эч ким соодалашпайт, эч ким менен. Мына мен комиссиянын баарын айтам, эч качан эч ким менен соодалашпагыла. Ал сразу эле билинет. Ошо замат угулат, андайларды биз комиссиядан чыгарабыз. Анан бул комиссияга мен разы болгонум, бирөө да кандай сүйлөшүү, соодалашуу дегенге жакындаган жок. Кудай жалгап. Мен өткөндө Усубалиев деген сүрөтчү балабыз алдыбы, ковид, коронавирус боюнча тарткан сүрөттөрүнөн. Жакшы сүрөттөр аябай. Бул бала биздин бирөөбүзгө да басып келген жок, биздин кишилер муну менен сүйлөшкөн да жок. Болгон сүрөтүн көрдүк да кеттик. Анан келгенден кийин баары адилет добушун берди эле, алды. Өзү да токтоо жакшы жигит экен, мен ошондон кийин көрдүм аны. Ал ортодо комиссиянын мүчөлөрүнүн үйүнүн тынчтык бербей кыдырып жүргөндөр болгон. Алар алган жок. Өзү ушундай экен да. Комиссияда бир топ эле принципиалдуу кишилер бар. Анан кой аксагы менен миң дейт. Анын ичинде болбой койбойт экен. Андайлар да бар. Анан баягыда комиссияны өзү өкмөт түзөт да. Өкмөт ушул бир составды кайра бир карашыбыз керек экен деп ызы чуу болгондон кийин. Анан кайра карашты. Азыр Кудайга шүгүр жакшы эле состав го деп ойлоп атам. Биз чогул элекпиз, бизди жакында айтат го чогулгула деп. Ошондо барабыз, көрөбүз, жаңы составда кишилер болсо, аларды көрөбүз дегендей. Мен учурунда бир мындай сунуш бергем. Ушул акыркы 2 жылдагы чыгарма дегенди токтотпойлукпу? Жалпы чыгармачылыгын чогуу баалап туруп эле бербейлиби, берсек? Бүтүндөй чыгармачылыгы татыктуу болсо берели, себеби мамлекеттик сыйлык деген ошондой болуш керек. Татыктуу болбосо анда берилбейт. Бир жолу көрсөтүлүп албай калган кишини экинчи жолу көрсөтүлбөйт деп эле жазып коелу. Анан ой андай болсо Токтогулдун өзүнөн баштап көрсөтүлөт деп баары коркуп алыптыр. Ал көрсө Жакиевдин сөзү экен. Мен айттым, Токтогулду көрсөтсөңөр, Токтогулду деле карайлы. Андан кийин Корголду көрсөтсөңөр, аны карайлы. Көрсөтпөйт эч ким. Мына кийинкилер эле бири-бирин жадатып, баарын койгулап жүргөн. Анан комиссияны абдан күчтүү кылыш керек дагы, көрсөткөн кишилердин эң татыктуу дегендерине бергиле, пожалуйста. Жалпы чыгармачылыгы үчүн алган туура болот. Акыркы 2 жылдагы бир болбогон чыгармасы үчүн берген эмне? Мисалы Айтматовдун Жамиласы, Бетме-бети, тиги Саманчынын жолу, мисалы, ушу сыяктуу чыгармалардын баары укмуш чыгармалар да. Анан баары Гамзатов айткандай, эрте жаздагы турналар эми алардын катарындагы чыгарма эмес экен. Алардын лөктөрдүн тилинде. А бирок ошол эрте жаздагы турналар үчүн алды да Токтогул сыйлыгын. Анан Айтматов Лениндик сыйлыкты алгандан кийин, 2 жолу мамлекеттик сыйлыкты алгандан кийин, эл аралык Толгон Токой сыйлыктарды алгандан кийин, анан бар Токтогул сыйлыгын алды. Токтогул сыйлыгы кымбат бизде. Айтматовго ошондой жол менен берилген. Анан
Дагы мурдакы жободо бир кызык нерсени жазып коюштур. Эски чыгарма көрсөтүлгөн болсо, анын 3төн 2си кайра иштелип чыгыш керек деп. Анан Төлөгөн Касымбеков сынган кылычын көрсөтөм деп, айла жок, анын ичине тиги Фрунзе Токтогулдун баарын кошуп тополом болбоду. Кайра иштелип чыгыш керек деп. Анан бирөө айтты, мынау ак кеме көрсөтүлүп калса, бунун 3төн 2син кайра тартабы? Бул эмне деген сөз өзү? Анан мен дагы ошо өзүмдү көрсөтүп атканда, ушуну көрүп алып турунан, бул кайра иштелип чыгат деген кандай? Бул десем, тиги администрациядагы бир келин жаман катырды да. Ушуну кантип түшүнбөй атасыз дейт. Мына сиздин жамгыр төктү деген ырыңыз барбы дейт. Биринчи куплетте жамгыр төктү деңиз. Экинчи куплетте кар жаады деңиз. Үчүнчү куплетте муз тоңду деңиз, болду. Иштеп чыккан болосуз дейт кайра. Абсурд да. Анан сиз интернет уюмунда билим айтышта, азыр Улуттук Манас театрында төкмакындарга устаттык кылып, насаатчылык кылып келип атасыз да. Бир кезде бая 4 эле төкмакын калды деп. Бирок андан кийин чыкты мына Элмирбек агаларыбыз, Жеңишбек агалы, Майра, Азамат дегенчи. Андан кийин дагы жаш төкмөлөрдүн жоон тобу келди да. Азыр барган сайын көбөйүп баратат. Ушул акындардын, төкмакындардын көйгөндүгүнөн бул төкмөлүктүн деңгээли көтөрүлүп атабы же барган сайын майдаланып баратабы? Кандай болуп атат? Биз кимге салыштырабыз? Биз Жеңи жок, Арстанбек, Осмонкулдарга салыштырсак өтө төмөн турабыз азыр. Алардын деңгээлине биздин баягы калган 4 акын деле жеткен эмес. Аны Алымкул Үсөнбаевдин кемпири ачык эле айтпадыбы? Силер чендебейсиңер деп. Маселе эмнеде болуп атат? Мен адам өзүнө өзү сооротот да кээде. Булар такыр жок болуп кетпей, ушинтип чыгып атканына сүйүнөм да. Ушул заманда, массалык маданият тебелеп аткан заманда, манасчылар менен төкмакындардын пайда болуп атканы бул кыргыздын феномени. Бул дагы да болсо кыргызды теңир сүйүп турат, тетир карап кете элек да. Кыргыздан жүзүн буруп кете элек теңир. Ошон үчүн акындарды берип атат, манасчыларды берип атат, спортчуларды берип атат. Буларды бир киши кыйнап отуруп чыгара албайт. Спортто мисалы үчүн эми машыктырат, мурда деле машыгып келген. Баары эле. Төкмакынды, манасчыны кол менен жасаш кыйын. Аларга болгону шарт түзүш керек. Шарт түзүп, кичине бир алдыга жыла турган шыкак берип туруш керек да. Менин милдетим ошол эле. Анан интерньюстагы акындар менен 2 жылдан бери иштеп атып, мен сүйүнгөнүм, бул акындар бир топ өстү азыр. Азыр алым сабакка салсаң дагы, айтышка салсаң да, термеге салсаң дагы, булардын деңгээли баягы 2 жылдык мурдакыдай эмес. Мына Турат Жумаев жакшы термелер чыгарып атат. Аалы туткучуп сонун термелер чыгарды, күлүктөр жөнүндө, башкалар жөнүндө. Кутман Садыбакасов баягы Кадамжайдагы өлтүрүп койгон кыз боюнча сонун терме чыгарды. Турат Жумаев мынагы Баткендеги баатырлык менен каза болгон балдар жөнүндө. Мына ушулар жөнүндөгү термелер, интернет ошолорду жаздырып чыгарып атат. Мунун баары калат. Бул калат, аткарылат, калат, жазылат. Анан эң башкысы булар мурдакы баягы Жеңи жоктордун, Осмонкулдардын аллитерациялап ырдаган ыр стилине булар түшүп калышты азыр. Айтышта дагы ошондон жазбай кетип атышпайбы? Бул өзү чоң жетишкендик да. Акырындап эми булар эң башкысы мен балдарга айтып атам. Силер азыр тим эле төгүлгөн төкмөбүз деп ойлобогула. Жамакчылыктын мыкты үлгүсүнөн өйдөрөп кетип баратасыңар. Төкмөлүк деген мына Жеңи жокко эсен-аман 70 мырдады го. Ошондон кийин Жеңи жоктун жооп берип атканы. Өзүңөр ойлогула, эсен-аман мырын жаттап турган мен кандай жооп берет элем деп ойлосоңор эле билинет. Кайсы деңгээлде жүргөнүңөр деп баягы өзүбүзчө жүргөндө балдарга айтып атам. Ана балдардын өскөнү жакшы. Жакшы, эми баары тең эле бир катар мыкты акын болуп кетпейт да.
Ошонун ичинен мисалы 20 баланын ичинен бир 12-13 чыкса да мыкты эмеспи? Жарымынан көбү. Бул өтө мыкты да. Анан ошол эле биздин балдардын кээде өз ара айтышып калганына, жөн эле мындай отуруп тамашалап айтышканына караганда, булар биртөө өсүп калды. Мыкты да. Анан булар менен иштеген жыр калды. Чыгармачыл балдар баары тең. Кээде айтканыңан тажайт. Чыгармачыл адам ошондой болот. Ушул нотация окуй береби дегенде ой келет аларга. Андай анан интернетте Максуда деген бир кыйын айым бар. Ошол чоң психолог да. Баарын байкап турат дагы, кээде алып шаардан алып чыгып кетет. Манасчылар менен төкмө акындардын тура турган жери эмес бул. Терме жаздырарды алып чыгып кетет. Барып жайлоого барып түшүп, кымыз ичип, антип минтип, анан бир аз тамашалашып уйланан кийин эртеси күнү жаза башташат. Булардын стихиясы ошол да, жайлоо. Жана саякпай каралайып, каякта жүрсө дагы бүркүтүн алып жүргөн ошол. Анын стихиясы шаардагы квартира эмес да. Ал атка минип бүркүт менен тоодо жүрүш керек. Духу ошондой алардын. Азыркы биздин балдар дагы жайлоого барганда, табиатка чыкканда өзгөрүп кетип атат. Көлгө барганда. Анан ушул Максуда айым ошону абдан жакшы байкаптыр да. Анан ошонун аркасы менен бир топ чыгармаларды жаратып алды. Баткен боюнча, башка боюнча. Эми жакында 19-нда Ошко барабыз. Ошко барып жанагы өзүңөр көргөн Манас спектакли бар да. Ошону көрсөтүп, акындардын айтышын өткөзүп, интернеттин акындарын. Бул баягы биздин жалпы республикалык айтыш эмес. Интернеттин өзүнүн айтышы бар. Ал планда, программада турган айтыш да. Андан кийин анан Баткен жерине барып, жанагы Манастын спектаклин көрсөтүп, акындар менен жолугуштуруп, жанагы баласы каза болгон ата-энелер менен терме жазган балдарды жолугуштуруп, мунун баары жакшы иш-чаралар. Ошондой кылып 19-нда кетип, 27-синде келет окшойбуз го кайра. Сентябрдын. Айтор акыркы бир 2 айдан бери дөңгөлөктүн үстүндө эле жүрүп атабыз чапкылап. Анан менин досторум Кудай ошондон айтсын деп коет. Мен болсо ичимен ойлойм, бизден алысыраак жүрсүн деп айтып атабы. Чын эле жакшы тилек менен айтып атабы деп. Иши кылып жакшы да, мындай акпаган суу бузулат. Бул такай кыймылда болгон жакшы да. Адам өзү кыймылда жүрүш керек экен. Бир максатты аркалап жүрүш керек. Ушуну жасайт элем деп отуруп калган жаман. Отуруп калса да өзүнүн бир эрмегин таап алыш керек да. Ошону аягына чыгарам деп бир максат туруш керек экен кишиде. Дайыма кичекейби, чоңбу, бош болбош керек да, көкүрөк. Мен мына концертим бүтсө, мен азыр дачама барып алып, ошол жерден эшиктин баарын жаап алып анан ырдап атпайм, элдин жүрөгүн чүрбөйүн деп. Ошонун даярдыгым бүтсө, ноябрда концерт бүтсө, анан кийин мен кыштай отуруп алып, бир 2 ишти жасасам деп атам да. Бирөөсү эсимде китепти уласам деп атам. Экинчиси мен эпитафияларды которгом 7-кылымда. Ошонун калгандарын да которуп бербейсиңер деп атат. Калгандарын карап көрөйүн деп атам. Бул сонун иш да. Чыгармачылык деген. Жыр калды. Агай, мен ушул маекте бир ырды окуп бергим келип атат да сизгечи. Сиздин өзүңүздүн ырларыңыз бар, бирок барбы адамга арналган ыр дагы башка да. Авторун айтпай эле коюн, сиз авторун өзүңүз айтып, анан ошол ырды сизге качан окуп берген, кайсы учурда, ошону жөнүндө бир эстегенге аракет кылып көрсөңүз. Кыргыздын эле мыкты акындарынын бирин. Сиз ал акындын бир ырына дагы жазган экенсиз, ал тургай. Көкөлөйсүң көк асманды шоокумга, термечүдөй музыканын добушу. Качанкы бир чер козголот ордунан, ата канат төгүлчү кез так кушу. Сездиби же сезбедиби буурчу, кай дүйнөгө учуп бара жатканын. Мунга баткан не тагдырды кайрадан шаңга өлүп, өлбөс канат такканын.
сыпайы да, мұңайым да келбеті. Шай келішіп бұлбұл сымал үніне. Үнсіз қанат тұнжырадық, тұнардық, ағып жаттық көгімдіп. Жоқ, сезбейсің, сен бір доғыш ырч емес. Өчпөйсің сен, биік бойдон қаласың. Бұ дүйнөгө ырдаш үчүн келбестен жаңыртууга келдиң эски жараатты. Улай берген, доушуңду тыңшайлы, түтө албаса мейли жүрөк жарылсын. Бұ дүйнөдө ашыктардын капыстан адашуусу бүткүчө сен зарылсың, дейт. Ушул саптарды автор не эстейсизби? Мен окуган экен бул ырды. Бұл сіз түнкү ыр Шербетпи? Шербет Келдибекованык. Ошо окуган экен. Мен азыр шербеттикү деп айтайын деп, анан жаңылып каламбы деп ойлоп атам. Бул алым бул ыр эмеде жазылган. 80-жылы мен эски филармонияда азыр туңгуч турган жерде концерт бергем, жеке концертинде 3 күн. Ошонун экинчи күнүндө алым Шербет экөө келген. Келип анан кийин биринчи бөлүм бүтүп, жок, концерт бүтүп, мен эсиме болуп отургандан анан алым Шербет экөө кирген. Кирип анан алым бир мондой болгон мак берген мага. Түгөлбайдын түгөнбөстүгүнө деп жазып берген. Анан кийин алым экөөбүз эмеде иштеп калбадыкпы? Кезде, чогуу. Анан ушунда алым көрсөткөн бул ырды. Ушундай бир ыр жазыптыр деп. Анан мен карап, бул кишинин стили такыр башка болчу да. Башкалардан. Анан түнкү ырда деле бир балдан кызыктай саптар бар да. Шербет эже Роза Карагулова, Роза Мукашева, Айгүл Узакова баары Бегенас Сартов деген бир агабыздын маркум болуп кетти да. Тоо жылдыздары деген бир адабий музыкалык ийрими бар эле. Анан ага мени барып кошкон. Анан ошол жерде ыр окушчу, жаш акындар ошол кезде баары жаш. Анан ошондо көргөн бул кишилердин баарын. Баары бир жакшы сонун жазган кыздар болчу. Анан кыздар поэзиясы дегенди көтөргөндө ушулар болду да. Мисалы, Айгүлдүн бир эки сагы бар, жана Ырысбайга оон чыгарган ырында. Мендеги жаштык, мендеги шоктук анчейин жаштык деле эмес деген сагы бар го. Ошонун алдында эмеге ээ бербей турсам дейт. Эми ушул саптарды эркектер эч качан жазбайт да мынтип. Кыздар гана жаза ала турган саптар бар да. Шербетте дагы эки розада тең, анан Айгүлдө дагы ушул саптар, ушундай саптар бар. Балдар өмүрүндө таппай турган. Анан ошондо ушундай саптар болгон үчүн кыздар поэзиясы деген түшүнүк чыккан да илгери.